COVID-19 инфекциясына каршы күрөшүүгө донордук уюмдардан келген каражаттарды ачык айкын колдонбогону тууралуу коомчулукта кептер айтылып келет. Ошол себептен республикалык бюджеттен бөлүнүп жана донордук уюмдардан келип жаткан каражаттарды максаттуу, ачык айкын жана эффективдүү колдонуусун камсыздоону талап кылышыбыз керек. Мурдакыдай бюрократиялык системаны биз жок кылышыбыз керек. Ошол үчүн оптималдаштырып атабыз, өкмөттүн структурасын кыскартып атабыз. Экономика бүгүн өтө кооптуу абалда. Өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшүнө биринчиден дүйнөдө болуп жаткан коронавирус инфекциясы менен байланыштуу анын таасири дагы чоң. Муну ачык белгилеп айтып кетишибиз керек. Азыркы экономикалык оор абалда өкмөт комплекстүү антикризистик пландарды кечиктирбей тез кабыл алуусу зарыл. Бул багытта кандай иш-аракеттер болуп жатат, маалымат берип кетсеңиз. Өкмөт бүгүнкү күндө структуралары Жогорку Кеңеште бекип, министрлер толук кандуу өздөрүнүн иштерин баштады. Ушул сиз кол койгон 5 жарлык боюнча биз 2 күндөн кийин жыйын өткөрүп, ушулар боюнча бир чараларды, сиз койгон тапшырмаларды бекитүү боюнча чечимдерди кабыл алабыз. Сиздин эң негизги ушул коюлган багыттардын бири бул бизнес боюнча азыр иштерди жеңилдетүү. Мен жакын күндөрдө бир токтом кабыл алам. Экспортду колдоо боюнча биз канткенде ушу ишкерлердин экспорт потенциалын көтөрө алабыз деген. Жалпы жөнүнөн экономикалык бардык тармактар боюнча азыр бир сыйра анализ өткөрөбүз. Кудай буйрса жакын күндөрдө чечимдерди алганга даярбыз.